Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү талкуулай турган темабыз аймактар кантип өнүгөт деп аталат. Студиябыздын коноктору Ассалам кайрымдуулук фондунун президенти Нурмухаммед Миңбаев мырза жана ошондой эле Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов мырзалар. Саламатсыздарбы мырзалар? Биз темага ылайык видео материалыбыз бар, көрүп алып, анан көрсөтүүнү баштамакчыбыз. Аймактарды өнүктүрүү жылы жарлыгынын алкагында 2018 жылы региондорду колдоо жана социалдык экономикалык өнүктүрүү саясатын бекемдөө максатында региондордо чакан жана орто ишкердикти колдоо үчүн шарттарды түзүү, инвестицияларды тартуу, региондорду экономикалык өнүктүрүүгө жана жумуш орундарын түзүүгө багытталган долбоорлорду каржылоо боюнча финансылык институттардын жана фонддордун ишин активдештирүү каралган эле. Бул жарлык быйыл дагы күчүндө калып, аймактардын өнүгүшүнө үзгүлтүксүз басым жасалары белгилүү болду. Демек, региондорду адистештирүүнү бекемдөө менен бирге анда өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоо үчүн шарттарды түзүүгө багытталган долбоорлорго кеңири жол ачылмакчы. Эмне үчүн азыр мына көп жерлерден кетип атышат, шаарларга кетип атат, сырткы миграция кетип атат. Эмне үчүн дегенде жумуш орун жок. Кызмат көрсөтүү социалдык объекттер боюнча ошондой кызмат көрсөтүү жок. Больницаларда, мектептерде ошондой билим берүү, ошол деңгээлде эмес шаардагыдай. Маданият ошоктору, спорт залдар, эң керектүү таза суу, сууга чуу мына маселелери көп жерде чечилген эмес, ошодон кетип атат. Ошол эле мезгилде өкмөт башчы болуп турганда региондорду өнүктүрүү деген программа кабыл алганбыз. Президенттин айтымында өзгөчө басым аймактарда жумуш орундарды түзүүгө, жол жана транспорт инфраструктурасын жакшыртууга, ишкерликти өнүктүрүүгө жасалат. Жеңишбек мырза, жалпыбызга маалым болгондой, быйыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп дагы бир жолу аталды. Биз өткөнкү көрсөтүүлөрүбүздү санариптештирүү боюнча сөз кылдык, талкууга алдык. Эми бул жолу биз ошо аймактарды өнүктүрүү боюнча сөз кылалы деп турабыз. Сиз эми активдүү ушул коомдун өнүгүүсүнө мындай салым кошуп, ойлонуп аткан адам катары айтсаңыз, өткөнкү жылга кандай баа бересиз? Ошол жарлык канчалык деңгээлде ишке ашты жана алдыда кандай дагы бир жаңылыктар болот деген күтүү бар? Биринчиден мен ушу жарлыктын өзүнөн баштагым келип турат. Мунун тууралыгынан кеп кылгым келип атат да, анткени чынында бир дүйнөлүк тенденцияга болуп аткан ушу процесстерге, дүйнөлүк экономикага көз чаптыра турган болсок, ушу өнүккөн мамлекеттердин экономикасы же экономикасынын өзөгү негизи бул ата мекендик өндүрүшчүлөр, ошо аймактагы өндүрүмдөр деп эсептелинет экен. Андыктан ушу президент Сурмашевичтин былтыр аймактарды өнүктүрүү жарлыгы чыккандагысы бул, мен ойлойм, быйылкыга даярдык болду. Эми ачыгын айтыш керек, мунун жакшы жаман жери болду. Жакшы жери жарлыкты жар салуу менен аймактарды өнүктүрүү деп, мисалы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондусу билесиздер да, чүй менен эле Бишкек ушу жерге эле баягы акцент кылып, кредиттерди ушу жерге эле бөлүп калганда, жарлыктан улам аймактарга кредиттер бөлүнө баштады. Экинчи жери президент жарлыкты чыгарат, муну аткаруу өкмөттүн колунда да. Ал эми мыйзам чыгаруу органы болсо, ошо аткаруу бийлигинин ишин жакшыртуу үчүн тийиштүү чечимдерди мыйзамдар кабыл алып бериш керек. Бул жеринен аксады. Эми быйыл болсо ушу жарлыкты кайра узартып, анан санариптештирүү дегенди кошкону жакшы болду. Эмнеге? Анткени биз жогоруда айткандай, кандай гана мамлекет болбосун, ушул аймактарды өнүктүрүү же болбосо ата мекендик өндүрүштөрдү колдоо бул экономиканын негизи. Эгерде бул дүйнөлүк практика айтат да, эгерде аймактарды өнүктүрүү деген бул ушул ата мекендик өзүбүздүн өнүмдөрдү күчөтүү да, ата мекендик өндүрүштү колдоо менен биз 3 негизги нерсеге келебиз. Эң биринчи бул азык-түлүк коопсуздугу. Экинчи экономикалык, анан саясий көз карандуулук. Ал эми бул мамлекеттин эгемендүүлүгү, суверендүүлүгү үчүн өтө маанилүү нерсе. Андан тышкары ата мекендик өндүрүшчүлөрдү же ушул аймактарды бүгүн колдоо менен биз келечекте ушу туруктуу экономиканы кура алабыз. Мына ошондон улам мен ойлойм, бул жарлык кагаз боюнча калбаш керек. Бул конкреттүү аткаруу бийлигинин реформалык же бир конкреттүү чечимдери менен, иштери менен айкалышып турушу керек.
Нурмухамед мырза, сиз мына өткөн жылда бир аймактарды өнүктүрүүгө катар билим тармагында, социалдык тармактар боюнча бир жакшы иштерди жасап келатканыңыз ошо интернет булактарында айтылып келатат. Өзүңүздүн оозуңуздан уксак, кандай аракеттерди көрдүңүздөр, кандай жардам бере алдыңыздар? Бисмиллахиррахманиррахим. Биз эми аймактарды өнүктүрүү дегенде туура жана сиз айткандай баягы комплекс, окуу комплекси дейбизби? Биз ошол илим билим тармагынан баштадык. Бирлер ал илим билимге эле такалып деле калган жокпуз, чынын айтканда. Биз баардык тармагын чогуу алып кетип бардыгыз. Бул жерде азыр Жеңиш мырза айткандай, өкмөттүк же болбосо башка жактыгын мен аны көп айта албайм ачыгы. Биз практика жүзүндө айта алсам болот. Бул мындай болду да. Азыр Жеңиш айткандай, аймакты өнүктүрүүдө биринчи биздин баягы региондор көбүнчө айыл аймактарда турабы. Биринчи айыл аймактарын өнүктүрүүдө эмне керек? Биз баягы айыл чарбачылыгын эгер биз өнүктүрө ала турган болсок, ошол эле мезгилде илим билим бере ала турган болсок, келечекте биздин чоң бир кандай десем, жетишкендикке жетебиз деген үмүтүбүз бар да. Бул тарапта эми бул багытта биз көп эле нерсени жасап келатабыз, чынын айтканда. Суу, социалдык тармактарда ошол больницалар, мектептер, эми баягы колдон келген нерсени аткарып келе жатабыз деген сөздү айткым келип атат да. Урматтуу көрөрмандар, биз түз байланыштабыз. 0312 59 20 70 номуруна чалып, студиябыздын конокторуна суроо узатсаңыздар болот, байланышта болуңуздар. Бизде дагы бир байланышта алыскы нарындан Өкмөттүн Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Касен Азизов мырза байланышта отурат. Саламатсызбы, Касен ага? Алло. Угулуп атабы? Угулуп атам, саламатсыздарбы? Биз өзүңүз байкап отургандай аймактар кантип өнүгөт темасынын алдында сөз кылып атабыз. Сиз ошол Нарын аймагы боюнча айтсаңыз, былтыркы жылы кандай иштер аткарылды? Ошол чакырык боюнча. Жакшы болот. Өткөн 2018 жыл президентибиз тарабынан ошо аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандан кийин ушул биз өзүбүздүн атайын жарлыкты аткаруу максатында иш чара кабыл алып, жерлерде ошол иш чараны аткаруу боюнча бир катар уюштурулук иштерди жасап келдик. Жыл башында ошол ыйгарым укуктуу өкүл Аманбай Кайыповичтин демилгеси менен Бишкек шаарында биздин ушул облусубуздан чыккан ишкерлерди чогултуп, ошол ишкерлер менен биздин өзүбүздүн облустагы жазала турган долбоорлорубузду сунуш кылып, атайын презентация жасадык. Канан биздин ушул учурдан пайдаланып мен ошол өзүбүздүн ишкерлерибизге мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Ал кишилер ушул биздин кайрылуубузду туура кабыл алышып, ошол долбоорлорду ишке ашыруу боюнча өз ошол кичи мекенни айылдарына келип бир катар иштерди жасашты. Алсак ошол жолугушууда биз 371 долбоор киргизилип, 740 миллион сомго ошол 341 долбоор түзүлгөн. Ошонун 275 долбоору бүгүнкү күндө аткарылып, калган иштерди биз мына быйыл дагы улантканы туруп атабыз. Анан биз өзүбүздүн ушул кабыл алган иш чарабызда бир 5 багытты, ошол приоритеттик багыт катары кабыл алдык эле. Алар биринчи кезекте ушул облусубузга башка сырттан дагы инвестицияларды тартуу, айылдардын инфраструктурасын өнүктүрүү, айылдын калкын таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык объектилерди ошол ишке киргизүү, анан өнөр жайыбыздын биздин негизин түзгөн кен казуучу ишканалардын ишин жандандыруу болуп ушул 5 багытты тандап алганбыз. Бул боюнча дагы бир катар иштерди жүргүзүп жатабыз. Рахмат. Жеңиш мырза, мынакей ушул азыр айылдагы өндүрүлгөн товарларды сиздер сыртка экспорттоо багытында бир жаңы долбоор баштап атканыңыздарды угуп атабыз. Бул эмне болгон долбоор? Кененирээк айтып берсеңиз. Эми биринчиден бул долбоорго өтөрүнүн алдында жана сюжет көргөзбөдүңөрбү президенттин. Анан ушу президенттин жарлыгы чыгаардын алдында ал эки бир сөз айтты, маанилүү да, биз үчүн маанилүү, миграция боюнча.
Анткени ал айтып атпайбы, президент айтып атат, мына миграция агымы күчөгөндүктөн, жумуш орду жок болгондуктан деп, ушу айылдарды өнүктүрүү учуру келди деп. Бул өтө маанилүү нерсе. Мына ушундан улам биз ары ойлонуп, бери ойлонуп, 26 ноябрь 2018 жылы партиянын программасын чыгарганбыз. Анан ошол жерде жашыл экономика, инвестициялык мамлекет деген чоң багыт бар. Ошол партиянын программасын иштөөдө биз ушу дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттерди иликтеп көрүү менен бир баардыгына бирдей баягы окшоштук таптык да. Бул ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдогон мамлекеттер өнүккөн мамлекеттер экен да. Мына ошондон улам биз ошо ата мекендик өндүрүштөрдү бир жерге камтыйлы деп ушу жаңы Кыргызстандын 100 мыкты өнүмү деген долбоор чыгардык. Бет ачары 15-inde болду. Бул долбоордун алкагында каталог чыгат журнал. Ошол журналда Кыргызстандын булуң бурчундагы 100 эң мыкты деген өнүм же болбосо продукцияны камтып, 7 тилде чыгарабыз, чет мамлекет тилде. Бул ошо кыргыз, орус, англис, испан, түрк, кытай, араб тилдеринде болот. Биздин ошо өнүктүрүш мамлекеттерге, инвесторлорго таркап бергенге. Андан тышкары электрондук версиясы. Бул эмнеге алып келет? Бул ушу Кыргызстандын ата мекен өндүрүшчүлөрүнүн экспорттук потенциалын жогорулатуу үчүн. Мисалы, депутаттар, мамлекет кызматкерлери, министрлер, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү өзүлөрүнүн кесиптештери менен коңшу мамлекеттерге, алыскы мамлекеттерге барганда даңазалоо менен мына бул Кыргызстандын эң мыкты деген 100 продукциясы деп тапшырып бергенге жакшы. Бул өндүрүлгөн продукциялардын саны 100гө жетет бекен? 100дөн көп. Мына азыр конкурс жарыяланды. Бир орунга 3-4төн продукция болуп атат. Бул ошондой эсептесеңиз, бул 500дөн ашык бизде ушундай бир өнүмдөрдү жараткан компаниялар да бар экен. Анан кээ бирөө суроо берип атат да, эми ушу каталог чыкканда Кыргызстандын продукциясы экспортко кеткенге жөндөмдүү экен деп. Биз айтып атабыз, ооба. Анткени Кыргызстандын балы дүйнөдө 2 жолу эң мыкты деп табылган. Кыргызстандын суусу эң мыкты деп табылган. Мына былтыр Кыргызстандын эти 1,5 миллион тонна экспорттолуптур. Мына ушунун баарын бир жерге камтып туруп таратып берүү, мен ойлойм, бул экспортты жогорулатат да. Азыр эле Касен мырза айтпадыбы, нарындагы былтыркы жасалган иштер боюнча сиз ошо эмнени байкап сездиңиз? Ошо нарынга көп эле каттап жүрөсүз да. Эми мен ушу жалгыз нарын эмес, жалпы региондорду ала турган болсом, Касен мырза мага таарынбастыр. Бул аткаруу бийлигинин түздөн-түз милдети жарлык болобу, болбойбу, алар ошо регионду өнүктүрүү боюнча ошол жака өкүл болуп бекиген. Экинчиден мен кошулам. Мына жарлыктан улам, нарында, областта чынында эле жана долбоорлор, программалар көбөйдү. Анан аткаруусу да кичине көзөмөлдөндү да. Эмнеге? Анткени президенттин жарлыгы чыкканда баардык ошо жарлыктын тегеретесинде конкреттүү тапшырмаларды алып иштейт да. Мына быйыл да чыккандагысы болгону ушу көзөмөл катуу болуш керек. Анан жөн эле для отчетности деп коет го, кагаздын бетине түшүрүп, баланча болду деп койсо, анда эч нерсе жыйынтыкка келбейбиз. Касен мырза, сиз мына азыр угуп атасыз, Жеңиш мырзанын сизге карата айтып аткан уктуңуз. Конкреттүү түрдө айтсаңыз, бир санап көрсөңүз, кайсы иштерди чечкиндүү бүтүрдүңүздөр? Мен Жеңиш мырзанын сөзүн жакшы угуп албай калдым, байланыш жакшы болбой атат окшойт. Мен ошол bu investitsiya тартуу боюнча дагы маселени улап коеюн деп атам. Бизде мына ушул жыл сайын эл аралык инвестициялык форум өткөрүп келебиз. Быйыл дагы ушул эл аралык инвестициялык форум өткөрүп, биз 5 чоң долбоор боюнча келишимдерге кол коюшуп, 100 миллион 406 миң долларлык 5 келишимге кол коюштук. Ошонун ичинен азыр 4 келишим боюнча мына иштер жүргүзүлүп атат. Бир келишим мына ат башыдагы логистикалык борборду билесиздер, ошол жерге борбор куруу боюнча мына аракеттерди жүргүзүп атабыз. Азыр 200 гектар жер трансформация болуп бөлүнүп берилди. Азыр ошол Кытай менен байланышып, буюрса ошол быйылкы жыл ошол жерде жумушту баштоо боюнча аракеттерди көрүп жатабыз. Андан тышкары биздин эми облус мал чарбачылыгы болгондон кийин ошол мал чарба продукцияларын кайра иштетүүгө багытына айрыкча көңүл буруп жатабыз. Өткөн жылы Кочкор районунда 2200 тонналык атайын ошол картошка сактоочу жай курулду. Андан тышкары ошол Россия менен бирдикте ошол семенной картофель деген
атайын жоопкерчилик чектелген коом түзүлүп, biz 31 гектар жерге үрөндүк картошка себип, азыр бүгүнкү күндө 300 тонна 3 сорттогу картошканын үрөөнүн даярдап койдук. Азыр мына фермер дыйкандарыбызга шуну берүүнүн үстүндө аракет жасап атабыз. Гасем мырза, сиздер картошканын үрөөнү боюнча айтып атасыз, өндүрүү боюнча айтып атасыз. Аны жакшы угулбай атат. Сатуу боюнча кандай иштерди алып бардыңыздар? Картошка боюнча. Дагы кайталайсызбы? Сиз өндүрүү боюнча, картошка себи боюнча сөз кылып атпайсызбы? Ооба. Аны сатуу жагынан иш-чаралар көрүлдүбү? Картошканы сатуу боюнча иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Азыр айыл чарба министрлиги менен ошол бирдикте Өзбекстанга ушу картошканы сатуу боюнча биз түздөн түз ошол Өзбекстандан картошка алуучулар менен азыр байланышып, бул боюнча аракеттерди көрүп атабыз. Бирок азыр эми картошканын бардыгы азыр кампаларда сакталып атат. Буюрса ушуну жаз келер менен болбо март айларында ачсак, ошол жакка жөнөтсөк деп азыр бул боюнча айыл чарба министрлиги менен иштерди жүргүзүп атабыз. Асен мырза, сиз байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Саламатта туруңуз. Нурмухамед мырза, мынакей бизде азыр ар кими ушул жылдын жыйынтыгына келгенде өздөрүнүн аткарган иштеринен отчет иретинде гана айтат, анан санай келет да. Анын эффектүүлүгү канчалык болду дегенге келгенде ал жерден суроо бир аз солгундап калат. Сиздердин аткарып келаткан иштер көзгө көрүнүп, колго кармалып турат дегендей, сиздер буга чейин деле жылга карабай эле, жарлыкка карабай эле жасап келаткан иштерди улантып келатасыздар да. Анан сиздер ошол эле жасап келаткан иштериңиздерди ушул жарлыкка карата байлап койдуңуздарбы? Эми мындай да, баарыки бизден азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович жарлыкты чыгаргандан кийин гүл үстүнө гүл дейбизби? Бизге наоборот дем берди. Бул жакшы болду. Себеби мамлекет тарабынан дагы баарыки местный чиновниктер бар го. Бул жагынан да көп колдоолорду алып атабыз. Биз барган жерден мен бирин да жаман деп айткым жок. Биз баарыки проектлерди алып барабыз да, ал жерден биз баарысынан колдоо көрүп атабыз. Кудайыма шүгүр, жакшы эле. Биз эмне кылдык? Биз мына ушул фонд Ассалам гуманитардык фонду биздики. Мен былтыркы жылдын эсебин айта турган болсом, эгер мен адашпасам бир 60-тан ашык, бул 250-230 метрден тереңирээк кудук чыгардык, суу чыгардык. Бул жалпы Кыргызстан боюнча. Бир 500дөн ашык баягындай жетим жесирлерге 3 баласы менен калган. Бир 1000ге жакын уй тараттык. Биз баарык мен жалпы айтып атам, бул жерде бир эле область эмес, жалпысынан айтып жатам. Бул эмне алып келет, мен эмне үчүн уй деп атабыз? Бул киреше да айылды, аймакты өнүктүрө турган, то есть бир үй бүлөнү бага турган киреше, то есть бир үй бүлө өнүгө турган. Айылда бир уюң болсо байсың дейт, шаарда бир үйүң болсо байсың дейт да. Андан тышкары да биз эмне алып жатабыз? Биз ошол больницалар салып жатабыз. Азыр биз 3 больница салып атабыз. Салып бүттүк, то есть бул чоң эле больницалар, бирөө баарыки мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн салып берген больницабыз бул Жалал Абадта, экинчиси ошол эле Жалал Абадта дагы ал күйүктөр боюнча. Үчүнчүсү ошол жанагы эмне деп коебуз, онкология. Бул азыр фундаментин коюп, азыр иш жүзүндө турат. Кыш болгон үчүн азыр кичине токтоп турабыз чындыгында. Дагы бул жарлык бизге кандай дем берет, кандай күч берет дегенде, биздин планыбызда мына ушул жылда азыр Сокулукта Манас айылынын нар жагында азыр жери чечилип жатат. Кудай буйрса жери чечиле турган болсо, мына ошол жерде азыр биз 350-375 үй бүлөгө бир жерге айыл салып бергенге биз азыр проектибиз даяр турат. Бул аймактарды, айылдарды өнүктүрүү. Бул айыл эмне менен эметилет? Бул жерде бардык инфраструктуралар бардыгы камтылган. Мектеп бар, больница бар, жанагындай столярный цех дейбизби? Столярный швейный цех бар. Анан ошол жерде дагы багы стратегический мааниге ээ жолдун жээгинде турган үчүн ошол жерде да гостиницабыз каралган да. Кечирим сурайм, бизде байланыш бар экен, кабыл алып коелук. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүнөн сүйлөп атам. Угуп атабыз. Мына аймактарды өнүктүрүү боюнча жакшы эле иштер болуп атат. Биз кошулабыз ошондой инициативаларга эми. Мына Куршап айыл өкмөтүндө 20 миңден 22 миң калкы бар.
таза суу маселеси ушул күнгө чейин чечилбей көйгөй болуп келатат. 22 000 калк жерден кудуктан суу ичебиз. Аймакты өнүктүрүүдө ушул нерселер биринчи маселе болуш керек эле. Мындан тышкары дыйкандар өндүрүлүп аткан продукциялар быйылкы жылы көрсөңөр картошкалар сатылбай атат, сабиздер сатылбай атат. Башкы дыйкандар ушунчалык күйүп атат да. Мунун маселелерин ким чечип берет ушул маселелерди? Рахмат. Аймак ушунан өнүгөт. Буякта өндүрүш болсо, ошол өндүргөн продукция сатылып турса, анан кийин мамлекетке нерсе түшөт да, элге да түшөт, мамлекетке да болот. Ушул маселелерди кандай чечилет, ким муну менен заниматься этет? Рахмат. Базарларда азыр 10 сом жана картошканын баалары азыр. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Сиздин ушул суроолоруңузга жооп издеп, ушул теманы көтөрүп отурабыз. Азыр мынакей сиздин суу боюнча айткан сөзүңүз боюнча Нурмухамед мырза жооп берсин. Жакшы болот. Азыр бул биздин угарманыбыздын, көрөрманыбыздын суроосу боюнча мынакей жакында эле президент Сооронбай Жээнбекович айтты. 2024 жылга чейин бардык Кыргызстандын аймактарында суу менен камсыз кылабыз деген сөзү бар. Мына ошол сөздү улай, Кудайым буйруса, бул биз суунун башында турабыз да, негизичи. Кудайым буйруса, биз да ошону четте карап турбастан колдон келишинче биз жардам бергенге даярбыз. Бизге келип аткан, бизге кайрылып аткан, мен фонд тууралуу айтып жатам азыр. Бизге кайрылып аткан ошол бареки адамдар, же болбосо ошол муктаж жерлер, менимче ушул азыр отказ боло элек. Барысы колубуздан келишинче жардам кылып келатабыз да. Кудайым буйруса, эми ушул суу маселесин биз чечип бергенге даярбыз. Эң негизгиси эмне? Бареки аракет кылыш керек да, алма ошо оозума түшмөс да. Ошол жердеги адамдар келсин бизге, биз жардам бербей койсок, анан айтсын да. Чынын айткандачы, негизи айылдыктарда аракет кылыш керек да. Жеңиш мырза, ушул азыр көрөрмандарыбыздын жана экинчи суроосуна сиз жооп берсеңиз. Бул негизи эле агабыз абдан бир олуттуу маселени козгоп кетти да. Чынында буга чейин Нарын облустук өкмөттүн өкүлчүлүгүнөн дагы интервью албадыкпы, сюжетин көрдүк. Анан мындай деп ойлойм да, президенттин жарлыгы чыкканы абдан жакшы болду, туура болду, учуру болду да. Анан өкмөт аймактарды өнүктүрүү деп буга конкреттүү мындай чоң, олуттуу реформалык көз караш менен мындай бир экономикалык секирик жасай турган программалар, долбоорлор каралыш керек. Ушундан утурлай, мына агам туура айтып атат, өкмөттүн ошо жергиликтүү өкүлдөрү эптеп жогору жакка мына биз өнүктүрүп атабыз, жарлыкты аткарып атабыз деген таризде башка адамдар жасап аткан. Мисалы, мына Нурмухамед мырза фонду менен кандай гана эбегейсиз чоң иштер кылып атат. Ушунун баарын өзүбүзгө мына кылдык деп жазып алып анан көрсөтүп койсо, бул ошо өлгөнгө көмгөн кылган болот да. Ошон үчүн айтып атабыз, ар бир регион, ар бир аймак жогору жакка конкрет сунушу менен келиш керек. Муну туура айтып атат. Өнүмдөр боюнча ата мекендик өндүрүштү колдоо деген эмне? Бул жөн эле барып картошка эк, сабиз эк эмес. Ошону эгесиң, ошону алып келебиз, анан сбытты мына жерден сатып беребиз деп экспортко чейинки жолун көрсөтүп берген өкмөттүн иши. Мына ошону эгер так жолго кое алсак, бул мен ойлойм жарлыктын аткарылышы болот деп. Биз жана долбоорду чыгарганыбыз ошо болду да. Мына Кыргызстанда биз жана кеп кылганда 100дөн ашык абдан көп биздин ишканалар бар экен, ишкерлер бар, ата мекендик өндүрүштү жолго салгандар бар. Алар болгону мындай экспортко жөндөмү бар, бирок чыгара албай атат да. Мына ошонун баарын бир жерге топтоп, анан инвесторлор менен сүйлөшүп, келишимдерди кол коюшуп, өкмөттүк деңгээлде анан ошону чыгарып берсек, дүркүрөп өсөт экономика. Урматтуу мырзалар, бизде азыр жарнама бар. Көрүп алып анан сөздү улайлык. Первая встреча. Она так волнительна, как подъем на гору. Неотложный переезд. Или первый рабочий день. В такие моменты хочется поделиться своей радостью с близкими. И не нужно преодолевать километры, чтобы быть рядом.
Мегаком. Близкие рядом. Мухаммед мырза, сиздер билим тармагын айттыңыздар, ден соолук тармагына кошуптсыздар салым. Мал чарбачылыгы, айыл чарбачылыгы деген тармактарга кандай карайсыздар? Бул эми бул мал чарбачылыгы, айыл чарбачылыгы боюнча бул эми фонддун эмеси эмес, бул эми мен жеке өзүмдүн көз карашымда бул анда Сооронбай Шарипович эме болчу, премьер-министр мезгилинде биз Романовский породаны алып келгенбиз. Кой. Бұл Романовский породанын артықчылыгы эмнеде? Бұл бир кой жылына 2 туйт, бирок эң аз дегенде 2ден козу. Ата 5ден 6дан 9га чейин туйт булар. Ошол койлорду алып келип, азыр бир 300 баш алып келип, ошол Кочкордо багылып атат. Бул жерде багыреки жергиликтүү аткаминерлер дейбизби, губернаторлор. Аманбай Гайыповичтин дагы чоң салмы бар, чынын айткандачы бул жакта. Ошол эле мезгилде ошол Кочкордо турат дагы бир Симментальский порода деп уйларды алып келдик. Бул сүт жана эт багытындачы. Бул бар экени биздин уйларыбыз эметип кетпедиби? Чынын айтканда аябай мындай начарлап кетти да. Ошолордун канын алмаштырууга бул эми аймакты өнүктүрүүдө негизгиси ошол бар эки сапатын өстүрсөк дейм да. Асыл тукумдуулугун күчөтсөк, Кудай буйрса эми жакшы болуп кетет го дейм. Себеби бул Романовскийди алып келгендеги максат ошол эле бир кой. Бир жыл бою күтөсүң, бир коз аласың. Эми ошол Романовский породанын артыкчылыгы ошол, бир жыл жакшылап бага турган болсоң, 3ден коз аласың. Аймакты өнүктүрүүгө өтө бул бир чоң бир кадамдар болот. Бул айылдагыларга, багындай жерге, бага элеттегилерге өтө жакшы бир кадам болмок да. Кудай буйрса мына быйыл эмесин алып атабыз, эми 2 жыл адаптация болуп аябай оор кыйналдык. Быйыл эми Кудай буйрса козуларын берип жакшынакай болуп атат, Кудай буйрса. Бизде байланыш бар экен, кабыл алып болук. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эми, Нарын областынын актыларынан чыгып аткам. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм Чубагулов Абсамат. Суроо бериңиз. Анан суроо деген неме, айыл аймактарын өнүктүрүүдө отпайбы, ошого деген жана кредит, арзан пайызда кредит неме алыш керек болуп атат да. Анан жанагы азыр болсо мисалы Айыл банк деген берип атыптыр 16% менен экен. Ал 16% деген өтө эле кымбат болуп кетет экен да. А 10% менен бар экен. Ал деген мисалы жылына 30 эле кишиге берилет экен ал. Ага деген очередке түзүш үчүн дагы 3 жылдан кийин анан алсаң болот экен. Анан ошону 10% деле мындай ылдамдатып берсе, ушул мисалы аз жаз келип па, ушул малга же жер айдоо, тер айдоо ошолорго түшүнүктүү, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат сизге. Жеңиш мырза, сиз жооп бересиз го? Билишибизче жооп берүүгө аракет кылалы. Негизи бул дыйкандарга бериле турган кредит эң башында 1,5 миллиард болчу. Ана мына былтыр 7 миллиард сом менен бекиди да. Быйылкыга дагы мен билишимче бюджетке 7 миллиардтан 10 миллиардга чейин деп карады, 7 миллиард менен бекиди окшойт. Бул атайы жазында дыйкандарга бөлүнө турган кредиттер эң алдыңкы төмөнкү пайызы менен. Эми бул маселени президент өзү да көтөргөн. Эсибизде бар, банктардын өкүлдөрүн баардыгын чакырып алып, ошол жерден катуу талапты койгон. Биз жана жогоруда айтпадыкпы, ошол эле Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу эбегейсиз мындай бир каталарды кетирген, бул Чүй менен Бишкек менен чектелип калган. Анан тапшырма берилди, ал Айыл банк аркылуу, бүт болгон өнүктүрүш банктар аркылуу аймактарга чыккыла депчи. Муну чындап эле мен колдойм. Дыйкандарды, айылдарды кредиттөө боюнча маселени тыкыр карап көтөрүш керек. Анан бир маанилүү нерсеге токтолгум келип атат. Биз бир олуттуу нерсени бир козгоп кеттиңиз да, жана башындачы. Ошо Кыргызстанда чын эле компаниялар барбы, аймактарды өнүктүрүп кеткенге жөндөмүбүз барбы дегенде, биз жанагы Кыргызстан 100 мыкты өнүмү деп киргизип атып, анан биз да ойлондук, чын эле барбы бизде ушундай компаниялар деп. Көрсө бар экен.
Мына бүгүн конкурста 70-тен ашык тармак менен багыт менен конкурс жарыяланды. Анан мен кагазды алып алып таң калдым өзүмчө. Мына карап көрсөңүз, ушул жерде бир эле эмеси бар. Тармактар жана товарлар категориясынын тизмесин түзгөндө суу, суусундуктар, ширелер, анын ичинде органикалык азыктар деп. Ушунун ичинен эле 13 пункт чыкты. Анан сүт жана кайра иштетилген продукция, мисалы таңгакталган сүт, ак май жана башкалар. Бизде картошка бардыгы бар. Мындан темир, булгарыдан жасалган товарлар. Эми мен айтарым, Кыргызстанда ушунчалык бай биздин потенциал бар экен да. Ата мекен өндүрүмдөрдү колдоп, аларга шарт түзүп бере турган болсок, ушунчалык экспортко жөнөтө турган биздин шартыбыз бар экен. Эми карап көрбөйсүзбү? Бүгүн дүкөндөрдө, базарларда жана такталарда 60%-дан кем эмес импортталган товар. Же болбосо импорт менен экспорттун айырмасы 4 эсе. Биз мына импорттоп атабыз, 4 эсе чоң экспорттоп атабыз, импорттоп атабыз, бир эле эсе экспорттоп атабыз. Муну жоюш керек. Анан мен толук кошулам, кредит боюнча маселени кайра бюджетте карап чыгыш керек. Дагы байланыш бар экен. Алло, угуп атабыз. Алло, саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Жеңиш мырза, салам алейкум. Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, мына өкмөттүн алдында комиссия түзүлгөн былтыры. Региондорду өнүктүрүү боюнча алга ар кандай ведомство министрдин өкүлдөрү кирген. Бирок мен өкүндүргөн нерсе ошолор бир региондорго чыгып деле бир менен аралашкан жок да, бир карап кандай 7 областтын ар кандай климатына жараша эмне өсөт, ошолорду карап туруп анализ кылыш керек болчу. Ал болгон жок. Мына 20 пилоттук программа деп шаарларды алдык, ал деле келген жок. Анан айтайын дегем Жеңиш мырза, мисалы мына чек арага жакын жайгашкан Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан болду, ошону айыл өкмөттөн баштап район акимине ыйгарымдуу өкүлдөр эмне иш кылып атат, ошону караш керек. Ошолор келишим инвестор тартып, ошолор чек ара жакшашкандар коңшулаш мамлекеттер менен соода саттыкты өздөрү иш кылса деле жакшы болот. Мына болуп атат го Баткенде, Ошко жакын Өзбекстан менен болуп атат да. Ушундай нерселерди жанландырыш керек. Мамлекет карап отурган мамлекеттин капчыгында акча жок азыр. Анан дагы айта турган нерсе ушу логистика туура болот, ушундай нерселерди. Анан эң башкысы мен ойлойм ушу дыйкандарга мына жигит айтып атпайбы, жеңилдетилген кредиттерди бериш керек да. Антпесек биз кантип өнүктүрөбүз буларды? Мен түшүнөм, мына ар бир жерде мына фасолде бир жактан арында картошка менен эт болсо, көлдө мына эмелер болсо, ушуларды караштырып дыйкандарга дагы жыл сайын өндүрүп атканда ошолорго да прогноз берип койсо, быйылга бирибизди туурап бер учурларда көп түшүм алып алабыз да, анан сата албай кыйналып калабыз. Ошондой бир түшүндүрүү иштерин дагы көбүрөөк жүргүзүрүп, баасын кыла туруп, мамлекет тарабынан дагы чоң келишимдерди жардам берип дыйкандардын продукциясын сатуу боюнча. Көпчүлүк учурлар биз Евразеске кирдик, чек арабыз ачык болгону менен ар бирибиз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз менен алып келе атабыз да. Президентибиз айтканыбыз менен мен дагы айталап коеюн, ошол жердеги мисалы өкүмдөр, ыйгарымдуу өкүмдөр акимдер иштеш керек. Анан ички инвестор боюнча айтып коеюн Жеңиш мырза, Россияда жүргөн мигранттарды дагы тартышыбыз керек. Мына мекендештер кылып атабыз, бирок эч кандай жыйынтык жок да, ким бар? Мына мынча-мынча өтүп, ички инвесторду таткандан биз жакшы иш болбой атат да. Рахмат. Рахмат, сиздики суроо эмес сунуш болду окшойт. Жакшы сунуш айттыңыз, замандашыбыз. Бизде Facebook боюнча байланышып аткан Бактыгүл Смаева аттуу жараныбыз бар. Саламатсыздарбы? Токбай айылына жетим жесирлерге мектеп салдыңар эле дейт. Ачылышы болду, бирок балдарды күтүп тургула деген мектеп директору качан ишке кирет дейт. Нурмухамед мырза, сизге карата го. Бул азыр бүткөн, бүт барысы дайындалып, жагдайы бүткөн, бирок биз азыр бир документтери кармалып атат. Ошон үчүн биз азыр толук ачпай турабыз. Ошол документти бүтүшү менен биз балдарыбыздын баарын киргизгенге даярбыз, Кудай буйрса. Жеңиш мырза, азыркы көрөрманыбыздын койгон маселеси боюнча жооп берсеңиз, кредиттер боюнча канткенде биз ушул кредит маселесин мындай чечкиндүү кадам жасай алабыз? Кыргызстандын чейрек кылымдан бери эгемендүүлүктү алгандан баштап бюджети 3 гана жолу профицит менен чыккан. Бул 2006-2007 жылдары да. Анан калгандары бүт таңкыстык менен келе атабыз, дефицит деп коет. Мына ошондуктан азыр учурдун талабы мезгил келди, бюджетти кайра карап чыгуу менен, таңкыстыкты жоюу менен, ашыкча чыгашууларды алуу менен негизги акчанын негизги көлөмүн ушу реалдуу сектор деп коет, экономикага жумшашыбыз керек. Бүгүн биздин бюджеттин 70%-нан көбү бул социалдык төлөмдөргө кетет. Ушу айлык майына жана башкаларга. Болгону бир 1%-дан 5%га чейин гана бюджеттен бул реалдуу сектор, экономикага кирет. Мына ошону акчасын көбөйтүш керек. Ашыкча чыгашалар абдан көп, биз талдап эле жүрбөйбүзбү?
Ошол эле Билим берүү министрлигинин былтыркы жылга карата тышка чыгып келүүсү 44 миллион сом болгон. Ошо 44 миллион сомду 1 миллиондон 44 дыйканга таркатып берсек, не деген чоң көлөмдө өндүрүмдү алат элек деген маселе да. Андан тышкары туура маселени козгоду. Мисалы баардыгыбыз эле Сингапурду мисал кылабыз го. Түштүк Корея боюнча бир мисал айтып берейинчи. Түштүк Кореяда согуштан кийин мамлекет ыдырап, экономикасы талкаланып, жок болуп кетүү жолунда турганда мамлекеттик деңгээлде чечим чыгат аймактарды өнүктүрүү боюнча. Ошондо өкмөттүн өкүлдөрүнө так тапшырма коюлат. Кандай кыласыңар, эмне кыласыңар? Ар бир аймак боюнча сунуштарды алып келгиле дейт. Бизде болсо кандай болуп атат? Президентибиз жакшы демилгени көтөрүп берип атат. Президент жакшы жарлыкты чыгарып, аймактарды өнүктүрөлү деген максатты коюп атат. Жана миграция боюнча да маселе козгободубу? Мигранттарды мекендештери кайра кайтарып келели, кетпесин, биякта орун болсун деп. Бирок аткаруу бийлигинде тапшырманы өйдөдөн ылдый кетирип атат. Тескерисинче ылдыйдан өйдө сунуштар келиш керек. Конкреттүү сунуштар болуш керек. Мына акимдер, айыл өкмөттөр, губернаторлор, анан ошол министрлик тийиштүү тармактарда бекип, эксперттик топ бекитип туруп, анан ошол негизинде иштеш керек. Бизде мындайда баягы командир келип солдатка приказ бергенде эле эмне кыласың, аткарасың билбейм. Анан байкуштар эмне кылат? Айыл өкмөт менен теги акимдер. Мына ачык айтканда айыл өкмөттөр ыйлап жүрөт бүгүн. Бизге дала кезигебиз да. Акимдер айланы кетирди дейт. Акимдер губернаторго нааразы, губернатор министрлерге нааразы. Эмне десең, жарлыкты аткарышың керек дейт. Түшүнөсүз да. Ошон үчүн жарлыкты аткаруу бул ылдыйдан келиш керек. Мына президенттин жакшынакай жарлыгын так аткарып, экономикага салым кошобуз десе, ушунун баарын терең ойлонуш керек да. Бизде жерлерден алынган ушу маалыматтар бар. Ошону көрүп алалык, анан сөзүбүздү улайлык. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Бул жылдын алкагында Күн Чыгыш айыл аймагында да бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Президенттин бул жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандыгы бул аймактагы кандайдыр бир олуттуу кадамдардын жасалышы, ошондой эле инвесторлордун тартылышына абдан чоң түрткү болуп бере алды. Алсак Күн Чыгыш айыл аймагында темир бетон каражаттарын чыгаруучу кичи завод Күнтөр ишканасынын колдоосу менен ачылып, 20 адам жумуш орду менен камсыз болду. Ошондой эле президенттин жана мамлекеттин колдоосу менен 4 айыл аймагын суга суу менен камсыз кыла турган 3 коргон суу сактагычынын курулуш иштери башталуу алдында тургандыгын да белгилеп кетүү керек. 179 миллион 300 миң сомго чечилип, 2019 жылы курулуш иштери башталуу алдында турат. Ушул 2018 жылы башталып аягына чыга элек жана дагы аткарыла турган иштерге бийлик тарабынан, инвесторлор тарабынан колдоо көрсөтүлө тургандыгына зор үмүтүбүз бар. Жана 2019 өткөн 2018 жылы Талас облусунда аймактарды өнүктүрүү жылына карата бир топ алгылуу иштер аткарылды деп айтканга толук негиз бар. Анткени себеби бул Бакай Ата районунун Актөбө айыл аймагында төө бурчакты кайра иштетүүчү цех ачылып, ишке кирип пайдаланууга берилип отурат. Ошол менен катар ушул айыл өкмөттө таш майдалоочу чакан цехте иштеп жатат. Заток чыгаруучу ар кандай арыктарга керек болгон, ирригациялык каналдарга керек болгон лотоктор, шакекчелер курулуп, көп жылдан бери ошол элге керек болгон мектеп салынып, бала бакча салынып, азыркы учурда ушу Бүтөлөк бозоодо иштер жүрүп атат. Кудай буйрса ушу быйылкы 19-жылы алар мектептин үстү жабылып, анан күзгө чейин ушу пайдаланууга берилер алдында турат. Ушул жерге дагы мектептин пайдалуу курулуп, быйыл дубал тургузулуп, үстү жабылмакчы. Ушундай иш-чаралар биздин Талас өрөөнүндө аткарылып жатат. Аттуу теле көрүүчүлөр, мен Нарын областына караштуу Актала районунун Кош Төбө айылынан чыгып жатамын. Бул Кош Төбө айылы Актала районундагы эң алыс айылдардын бири болуп эсептелинет. Бир адамдан бир китет деген долбоорду ишке ашырышты. Бунун негизинде бул жаштарыбыз 2 жума мурда эле иштерди жүргүзүп келишкен. Мунун негизинде, бул долбоордун негизинде айылыбыз боюнча 150 миңге чукул акча чогулуп, ошол акчаларга айылыбызга эң керектүү деген маалымат бере турган эң жакшы китептер келип, биздин китепканабызда болду. Бул долбоордун эң негизги максаты болуп, биз жаштарыбызды ыймандуу, билимдүү, китепке, адеп ахлакка сугарылган балдарды келечекке тарбиялап чыгарууга мүмкүн болгон долбоорлордун бири болуп эсептелинет деп айта алабыз да.
Нурмухамед мырза, ушул биздин видео материалдан кийинки мынакы замандаштарыбыздын оюнан кийинки сиздин оюңузду уксак. Менин оюм мындай да, бул баареке кандай десем, мамлекет мага муну кылып бериш керек, мамлекет тигини кылып бериш керек, мамлекет эле мамлекет деген. Азыр эми элдин баары эле билет да, биздин мамлекетибиз, биздин бюджетибиз кандай акыбалда экенин биз баарыбыз билебиз. Эми ал жашыруун эмес, туура? Ошон үчүн эгер кимде ким баареке элим, жерим, мен чын эле мен Кыргызстанды көтөрөм дегендер мындай бир алма ушу оосума түшмөс, колунан келген аракетин кылышы керек да. Ким, ар бирибиз. Азыр Жеңиш мырза айтып кетпеди? Түштүк Кореяда ушундай бир жарлык чыккан деп. Ошол моментте эмне кылышкан? Аялдар сөйкөсүн, сепичкасын чогултуп алып туруп, ошентип көтөрүшкөн. Бул Түштүк Кореячы бюджетин. Мен эмне айткым бар? Ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген аракетти жасашыбыз керек да, бири-бирибизди жамандабаш керек. Эң проблема эле ушул, эмне? Бири-бирибизди жамандабаш керек. Колунан келип аткан кишини кубаттап, кеттик. Бизге азыр позитив жетпейт да. Бизге азыр бири-бирибизди көтөрүү жетпейт. А критика жанагындай бири-бирибизди сындоо бул ашыкча биздечи, өтө ашыкча көбөйүп кетти да. Адаттан да бул оору. Муну тез аранын ичинде айыктырбаса, бул эртеңки биздин урпактарыбызга, эртеңки биздин балдарыбызга биз эмнени айтабыз, эмнени үйлөтөбүз жана эмнени көргөзөбүз. Бул эң биринчи нерсе, бул биздин ошол баареки кандай десем, кой бул менин мамлекетим, бул менин айылым деп ушул бир көз карашта көтөрүлбөсөк, билбейм башка нерсени мен кандай кылып көтөрүлүп кетерин мен түшүнө албайм да. Ошондо бир айыл ынтымактуу болсо, бир район ынтымактуу болот. Бир район ынтымактуу болсо, бир область ынтымактуу болот. Бир область ынтымактуу боло турган болсо, мамлекет ынтымактуу болот. Ошол нерседен анан мындай көтөрүлүү пайда болот деген оюм бар да, мен жеке пикирим ушундай. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Шакиев Мирбек Таластан болом да өзүм. Жакшы. Нурмухамед байкеге суроо берейин дедим эле. Жана Романский парода деп атпайбы? Ошол пароданы кандай кылып биз ошол жака барып алабызбы же багабызбы көбөйтүп фермерден улантып кетсек. Барып көрсөңүз болот. Рахмат. Бул мен сүйлөй берейинби? Сүйлөй бериңиз. Барып көрсөңүздөр болот. Бул азыр ошо Кочкордо багылып атат. Кочкордо Исакеев деген айылда ошол жерде багылып жатат. Бунун жүнү да жакшы. Чынын айтканда жүнү дагы тыбыт сыяктуу кетет. Чупра деп коет го, жана эчкинин мындай кыркма эмесичи, ошондой бул териси да жакшы бул койдун. Барып көрүңүздөр. Бул баареки чакан үй бүлө үчүн өтө жакшы нерсе. Себеби бир 10 кой менен бир жылда 30 койлуу, 50 койлуу боло алат да. 10 кой эле алган болсо, бир жылда 50 кой көтөрө алат. Бул жакшы нерсе. Барып көрүңүз, интернеттен да ачып караңыз. Маалыматты интернеттен толук алсаңыз болот. Ошол Романовский парода азыр ушул тапта бизде Кыргызстанда туруп атат да. Жеңиш мырза, бул Нурмухамед мырза өтө бир туура нерсени жана козгоп кетти да. Президенттин жарлыгы аймактарды өнүктүрүү деген бул жөн эле аймактарды өнүктүрүү эмес да. Аалам айылдан башталат деп коет. Бизде акыркы жылдары ошо ички миграция көбөйгөн да. Мына биз миграция менен көп иштеп жүрөбүз. Тышка чыккан миграциядан тышкары, эгерде жалпы Кыргызстандын элинин саны 6 миллион болсо, ошонун 1,5 миллиону эмгекке жарамдуу, экономикалык активдүү эл деп коет. Ошонун 1 миллиондон ашыгы бейрасмий сыртка чыгып кеткен. Эми элестетип атасызбы? 1,5 миллион экономикалык активдүүнүн 1 миллиону чыгып кетсе, калганы биякта 1,5 миллион калып атсак, анан жумушсуздук, баардык ички миграция сырттан тышкары Бишкекке, чүй өрөөнүнө, Ош жака айылдардан көчүп келди. Анан айылдарда өнүктүрө турган эч нерсе жок калды. Жада калса чек аранын бекемдиги бул ошо чек арага чектелген айылдардан турат. Мына ошолордо адам калбай калды. Эң өкүнүчтүүсү, эң аянычтуусу, көр казганга жаштар калбай калды да айылдарда. Мындай айылдар бар да. Мына ошондон улам ошо аймактарды өнүктүрүү деген жөн эмес болуш керек. Бул ушу айылдарды өнүктүрүү, элдерди кайра кайтарып баруу, айылды өнүктүрсөк, анан экономика өнүгөт деген. Мисалы, мамлекеттин өзүнүн структурасы ушундай. Мамлекет бул элден турат. Эл болсо бул айылда. Кыргызстан калкынын 63% деп жүрөт статистика боюнча бул айылда турат. Калганы шаарда. Байланышты кабыл коелук. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Нурмухамед байкеге суроо берейин дегем. Оштон берип атабыз. Аты жөнүңүз ким?
Атым жөнүм Нурлан бай. Сурооңузду бериңиз. Нурмухаммед байке, ушул Ат-Салам фондунун астында Адекс компаниясы ачылып туруп, сизде курулуш компаниясы. Ушул айылды өнүктүрүү айылды өнүктүрүү маселесин козгогондо ушул сиздер рассрочкага куруп бере аласыздарбы ушул үйдө? Ушул маселени козгоюн деген. Рахмат. Сиз мен мындай деп айткым келет да, бул Адекс деген анда туура бул чындыгында ал фонд менен эмеси жок, байланышы жок. Бирок бул эмени менин ниним алып барат. Бул баягы канадалык технология менен жаңы чыккан чындыгында инновационный бир көз караштагы курулуш компаниясы да. Бул эми бареки өтө тез жана суукка байымдуу Канадада азыр үйлөрдүн баары ошондой курулат го. Жана мындай жер титирөөгө туруктуу ушундай бир үйлөр курулат экен. Ал тууралуу мен кененирээк маалымат бере албайм го дейм. Сиздер ошо инвесторлордун негизинде иш алып барып келатасыздар да. Ошол инвесторлордун бизге кошуп аткан салымын кандай пайдалансак, кандай эффектүүлүктү байкайт экенсиз? Сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөрдүңүз. Ошол сырттан келген каражатты канткенде биз ыраттуу пайдалана алат экенбиз? Эң негизгиси ошол баягы сырттан келген инвестиция деп атпайбызбы? Ушуга баягы инвесторлорго ишенимдүү баягындай алар ишене ала турган мамиле кылуу керек. Эгер аларга ошол ишендире ала турган мамиле кылбасаң, бери да сени менен мындай мамиле түзбөйт. Ачыгы да. Кудайым буйрса, мынча айтып калдыңыз, мен айтайын. Баягы секрет сыяктуу кармап аткан, бирок бул эми баягы Кудайдын буйругунда аракет кылып жатабыз. Азыр бул Жеңиш мырза айтмакчы, биз келечекте азыр пландап аткан нерсебиз ошол инвестиция боюнча. Бул азыр Ислам банкын биз бери алып келүүгө аракет кылып атабыз. Эгер Кудай насип кылып, эми кайсы бир жумуштар жасалып атат, бул жерде биздин өкмөттөн жана башка жактан толук жардам колдоолор болуп атат. Бул Кудайдын насип кылып бареки ачылып кетсе, жанагы пайызы жок акча алууга мүмкүнчүлүк болот да. Ислам принциптери менен. Алардын мындай белгилүү бир тармактарга гана максатта берилеби же жалпы? Бул жерде кадимки эле банк, ал жерде 12 шарт болот. 12 шарт болот. Баягы адам не үчүн алардын өзү баягы далилдеп тастыктап бериши керек болот да. Ошол ишенимдүү болгондон кийин гана анан тигилер акчаны бергенге мүмкүнчүлүк. Телефон чалууну кабыл алалы. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Көлдөн звонок этип атам, пенсиядагы кишимин. Мен ушул берүүнү угуп атып, айылды кандай өнүктүрүү керек? Байланыш үзүлүп калды. Теги мен сөзгө утурлай эле жакшы нерсени айткым келип атат да. Легендарлуу Ли Куан Ю Сингапурду көтөрүп атканда инвестиция боюнча, инвесторлорго мамиле боюнча сурабадыңызбы? Ал мындай кылганда өзү премьер болуп туруп, ушул чоң инвесторлорду өзү чакырган. Өзү чакырып бетме-бет отуруп алып, баягы китептерин окусаңыз ушундай деп берет да, тарыхый барактарда. Анан ал шартын ал коюп берген. Ал сураган, силерге эмне керек? Мына могу эки шартыңарды мен коюп берем. Мен баардыгын түздөп берем. Силерге эч ким тийишпейт. Болгону жумуш ордун түзгүлө, завод, фабриканы ачкыла да иштеткиле. Деген сыяктуу мына Нурмухаммед мырза да айтып атпайбы, мына банктарды ачуу боюнча, жакшы инвестицияларды алып келүү боюнча ою менен бөлүшүп атат. Өкмөт жабышыш керек. Чуркап келип айтыш керек. Кана силерге эмне шарт түзүп берели деп. Мына ошондой шарт түзүп берсек, инвесторлор келет. Жеңиш мырза, мынакей буга чейин деле бизге көптөгөн инвесторлор келишти да. Качып кетти да. Келишти. Анан кармай албай калдык. Качканы качты. Ошол менен катар эле Нурмухаммед мырза деле келген инвестор менен кармап ишти алып келатат улап. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул биринчиден Нурмухаммед мырзанын азыр алып барып атканы кайрымдуулук иш. Кайрымдуулук иш. Ал эми бизнеске келгенде кичине иши оорлошу мүмкүн, эгерде жогору ылдый жактан таанышы болбосо. Эми азыр кичине өзгөрдү, мамиле өзгөрдү. Мына мисалы Өзбекстанда чыгып аткан жанагы Дэйву деген машиналар Кыргызстанда чыкмакта. Корейлер бизге келбеди беле. Акаевдин учурунда келгенде биздин улуу урматтуу премьер-министрлер бар эмес беле? 20% деген кайман аты менен. Доляны сурады, 10%, 20% деп. Алар дароо Өзбекстанга кирип кетти. Бүгүн алар жөн эле жеңил автоунаа эмес, автобустан бери чыгарып атышат, троллейбус чыгарып атышат. Бүгүн жада калса
жанагы чоң грузовой машиналарынан бери чыгарып атат. Бизде чыгарсак болот эле да, болот эле. Бирок мен ишенем, Кудай кааласа мына азыр Сормошаевичтин жарлыгы чыкты, ушунун тегеретесинде аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу органы бекем иштесе, инвесторлор келет. Тартыш керек, учур келди. Биз өнүгүү жөнүндө сөз кылганда бардык тармакты кеп кылабыз, талдайбыз, анан айланып келип эле коррупцияга келип такалып калабыз. Анан биздин сөзүбүздүн учурда ушу коррупцияга келип такалды окшойт. Коррупционерлер менен кандай иш алып барсак болот эми? Кандай көз карашта турасыз? Коррупционерлер менен болгону бир гана жолу бар, бир гана иш, бир гана мамиле. Эң катал мамиле. Мына биз жана жогоруда кылгандай өнүккөн мамлекеттер өз учурунда ал мамлекеттер дагы өтө каталдашып кеткен коррупциялык иштерчи өлүм жазасын киргизгенге чейин барышкан. Ишенесизби? Өлүм жазасын киргизип, коррупционерлер бул ким? Бир адамдын бир буюмун урдасаң сен ууру дейт. Ал эми мамлекеттин урдасаң сен деген бул мындан өткөн кылмыш жок да. Буларга эң катал жазасын бериш керек. Коррупция менен күрөш башталбадыбы? Мына ушуну токтотпош керек. Ана жөн эле камап койбостон булардын өкүмүн чыгарыш керек да, уурдалган акчаларды бюджетке толтуруш керек. Бизде Кыргызстанда бир аксакал менен кетип баратабыз, анан ал тамашалап айтат. Ай ата коррупция менен күрөшүп жеңебизби десек, жеңебиз дейт. Кантип десек, ал тамашалап айтып атат да. Атаң озурайын дейт, бирөөнү алып туруп, бирөөнү атып туруп, бирөөнү камап койсоң дейт. Калганы тыптыйпыл жоголот дейт. Анткени баары кичинекей элбиз да дейт. Бирөөнөн угат дейт. Анан андай болбойт го десем, жок, жүрөктөр ооруйт да баарына дейт. Ансыганда бизде эң катал немени мындай бир жолдорду колдонуш керек да. Кайрымдуулук маанайда иш алып барып жүргөн адам катары сиз ушул Жеңиш мырзанын катаал деген жерине кандай кошуласыз? Мен мындай деп айтат элем. Мен катаал дегенде ууру, мисалы үчүн мен коррупционер дегенди ууру деп түшүнсөк болот да. Ууру. Ууру ошо өзүнүн жазасына ылайык жооп бериш керек деп ойлойм. Мен ага макул элем. Чынын айтсам, ошондой катаал шартка барышына мен колдойм. Ачыгын айтсамчы. Себеби мындай да, ошо жана Жеңиш айтып кеткен Ли Куан Ю, ошол деле башында чогуу иштеп аткан адамдар менен башында чогуу эле жүргөн. Бирок ал барып премьер-министр болуп башына баргандан кийин жанагыларды эми токтоткула. Болду эми туугандар. Силерге 3 ай, болбосо колуңарды кыркам, болбосо атам. Болбогондорун аткан дагы, колдорун да кырккан, ошентип анан жоголгон да. Мына азыр эми Сингапурду көрө берсеңиздер болот. Ошол Сингапурдун коррупция менен күрөшүнүн бир жакшы ыкмасы бар экен да. Ал эң биринчи өзүнүн досторунан баштаган, санаалаштарынан баштаган, жакындарынан баштаган. Анан коррупция менен күрөш процессинде мамлекеттик кызматкерлер кызматын эгерде адамдык ресурска салып койсо, бири-бири менен соодалашып кетет, коррупция ошондо башталат. Бүт санариптештирген. Мына жарлыкта айтып атпайбы, санариптештирүү. Адамды мамлекет кызматкер менен адамдын ортосуна үзүш керек. Мына ошондо коррупция жоюлат. Электрондоштуруш керек бардыгын. Жеңиш мырза, Нурмухамед мырза, бизге тилекке каршы дейбизби? Убакыт бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Биздин коңшу студиябызда жаңылыктардын орусча чыгарылышы даярдалууда. Ушул тууралуу менин кесиптештерим Мейкин Батырбеков жана Нурзат Мусабаева сиздерге маалымат бермекчи. Здравствуйте, коллега. Добрый вечер, Азамат. Очередное уголовное дело возбудили на экс-мэра Албека Ибраимова. Работники театра, оперы и балета выступают против чемпионата по компьютерной игре Dota 2. Штрафы за нарушение ПДД начнут приходить бишкекчанам уже с 12 февраля текущего года. Что о новых правилах думают водители, об этом узнали наши корреспонденты. Подробнее об этих новостях мы расскажем через несколько минут. Вам слово, Азамат. Рахмат, Мейкин. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн аймактар кантип өнүгөт деген теманын алкагында сөз кылдык. Биздин студиябыздын коноктору Ассалам кайрымдуулук фондунун президенти Нурмухамед Миңбаев жана Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов болду. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта туруңуздар.